Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен 2025-жылы чыгып, 6 бөлүктөн турган Кызыл жиптер же болбосо Сызык аттуу чакан сериалды көрөбүз. Каарманыбызда башкаларга белгисиз жөндөн пайда болуп, ал адамдарды көрүп эле ким менен зына кылгандыгы тууралуу биле баштайт. Анда эмесе даяр болсоңуздар, тасмага өтөлү. Тасманын башталышында батиринин терезелерин караңгылатып жалгыз жашаган каарманыбыз Хёнхыпты көрөбүз. Көрсө бул кыз кичинекей кезинен адамдардын башында чыгып турган кызыл сызыкты көрүп, бирок ал эмне экендигин түшүнбөй ошол сызыктарды сүрөткө тартып дагы койчу. Ошол сүрөттөрдүн айынан каарманыбыздын апасы атасын өлтүрүп салып, убакыттын өтүшү менен Хён чоңоюп, сызыктар эмнени түшүндүргөндүгү билине баштайт. Көрсө адам ким менен физикалык байланышта болсо, башкача айтканда жыныстык катнаш болгон болсо, кызыл сызык менен биригип калышат экен. Анан дагы аялбы, эркекпи, канча адам менен жыныстык катнаш болсо башынан ошончо сызык чыгып, бул нерсени башка эч ким көрө албагандыгы менен каарманыбыз Хён да ошондой жөндөн болот. Бирок Хёнго бул күчү бактыксыздыктан башка эч нерсе алып келе албады. Анткени бул жашоодо кээ бир сырлар адамдын өзү менен эле калып кеткени жакшы. Ошондуктан каарманыбыз адамдардын башындагы сызыктарды көргүсү келбей жалгыз жашап, үйүнөн такыр чыкпай карды ачкан мезгилде тамак аштарды буйрутма берип, кызыл сызыктар деги кайдан пайда болгон, бул нерсени бир гана мен көрө аламбы деп изилдей баштайт. Бирок каарманыбыздын изилдөөсүнө ушул убакка чейин майнап чыга элек болчу. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын эшигин тергөөчү Хан Жуук тыкылдатып калат. Анда Хён эшигинин көзчөсүнөн караса, тергөөчүнүн башындагы кызыл сызыктар Мори экен. Анткени тергөөчү аягы суюк кыздарга өтө жакын неме болчу. Көрсө тергөөчү каарманыбыз жашаган үйдүн тушунда жашап, алардан алыс эмес жерде өлүм катталып, ал тергөө ишин Хан көзөмөлгө алып, изилдөө ишин баштаган экен. Ошондуктан каарманыбыз Хёндон сурак алууга келиптир. Анткени Хён буга чейин ал жерде жүргөн күмөндүү шайтан арабачан адамды көрүп, ал тууралуу тартип сакчыларга кабар берген эле. Бирок үйүнөн чыкпаган каарманыбыз тергөөчү келсе, ага дагы эшикти ачпай, эшигин бир аз эле кынтайтып көргөн нерсесинин бардыгын айтып берет да кайрадан эле жаап салат. Вы ученица? Почему вы... Бул окуядан кийин каарманыбыз эшигинин көзчөсүнөн буга чейин шайтан арабачан көргөн адамды дагы бир жолу көрдү. Эң эле кызыгы, ал адамдын башында буга чейин көргөндөй 2 кызыл сызык болсо, азыр 2 эмес, 1 эле калыптыр. Көрсө адам бирөө менен байланышта болгондон кийин кызыл сызык пайда болуп, экөөнүн бирөөсү өлгөндө гана экинчисинде ал кызыл сызык жок болуп кетет экен. Андыктан каарманыбызда бул адамда болгон күмөнү көбөйө баштайт. Бул убакта тергөөчү дагы жардамчысы Доншик менен так эле каарманыбыз көрүп жаткан адамды изилдешип, ал адам Хён жашаган үйдүн үстүнкү кабатында 303-батирде жашагандыгы белгилүү болот. Анда Доншик дароо эле ошол жака шектүүнү текшергени жөнөп, анын батирине барып эшиги ачык экендигин көрүп, ичине кирип тинте баштайт. Ал күмөндүү бир бөлмөнү таап, дароо эле тергөөчү Ханга коңгуроо кылды. Здесь странно. Что именно? Ты уже там? Бул убакта бөлмөсүндө бекинип алып Доншикти карап турган кылмышкер бир мезгилде ага кол салып, уртокмокко алып эсин одура чабат дагы байлап салат. Тергөөчү Хан болсо Доншик менен байланыштын үзүлгөндүгүн көрүп ошол жака шашылды. Анда кылмышкер кайрадан эле каскасын кийип алып үйүнөн чыгып, кошуна үйгө кирип бара жаткандыгын каарманыбыз Хён көрүп калып, анын башындагы сызык кошуна кызга көрсөтүп жаткандыгын көрүп, кыз коркунучта экендигин түшүнүп, ага жардам берүүгө жөнөйт. Бирок Хён көптөн бери эшикке чыга элек экендигин билебиз. Ошондуктан чыгуу ага аябай эле оор болуп, бирок чыгыш керек экендигин түшүнүп, ашканадагы бычагын көтөрүп алып кошуна кыздын үйүнө кирип барса, кылмышкер кызды муунта баштаптыр. Бул убакта Хан дагы ал жерге жетип келип, каарманыбыздын батири ачык экендигин көрүп, батирге кирип анын терезесинен кошуна үйдө болуп жаткан окуяны көрөт. Бул убакта Хён кылмышкердин бутуна бычакты сайып салган болчу. Ошол маалда эле тергөөчү тапанчасын алат да кылмышкерди атып салат. Жарадар болгон кылмышкер өлөр алдында кызыл сызыктын өчүп бара жаткандыгын көрүп, кызыл жип жок болду деп сүйлөгөндүгүн каарманыбыз Хён дагы угуп калды. Ошол окуядан кийин Хён олтуруп алып ойлонуп, демек мага окшогондор дагы бар окшойт. Анан дагы менин жөндөмүм кызды куткарып калууга мүмкүнчүлүк берди. Демек бул жөндөмдү жакшы жака иштетсем болот экен да деп ойлонуп олтурса, анын уюлдук аппаратына кат келип, белгисиз адам мен дагы сага окшошмун, Банжу мектебине келгиниң деп жазыптыр. Анда каарманыбыз үйүн тазалап адамга окшоп жашоого кайтайын деп, терезелерин ачып мурдагыдай адамдардан жашырынуусун токтотот. Биз мындан соң каарманыбыз жашаган аймактагы Банжу мектебин көрө баштайбыз. Ал жердеги окуучулардын арасында Кансона деген дагы кыз окуучу. Бул кыз тергөөчү Хандын карындашы эле.
Сона алсыз болгондуктан классташ кыздары аны шылдыңдап ага тиешелүү жаман сүрөттөрдү тартышып, айрыкча кыздардын арасында Хейон деген кыз акча алып келгенин деп талап кое берчү. Ушундай учурлардын биринде класста уруш чыгып кетип, мугалимдердин бири Ли келип ажыратып, мугалим Ли пейили жакшы, анан дагы өзү аябай татнаган экендигин көрөбүз. Ал каарманыбызга жардам бергени аракет кылса, Сона мага эч кандай жардам кереги жок деп, Хейон ар кандай зордук зомбулуктарды көрсөтсө деле чыдап жүрө берет. Күндөрдүн биринде эле Сона классынан чыгып бара жатып, өзүнүн буюмдары коюла турган текчеден көз айнек көрүп калат. Анда Сона эчтекеге маани бербей эле жанагы көз айнекти алып кетип, үйүнө алып барып тагып көзгүдөн карап башынан түшүнүксүз кызыл сызыкты көрөт. Көрсө бул көз айнек буга чейин каарманыбыз Хён көрүп жүргөн сызыктарды көрсөтөт экен. Кансона, ты дома? Ужинала? Ошондуктан ал агасынын башындагы өтө көп сызыкты көрүп жүрөгү түшүп калат. Кандай болбосун, Сонага бул нерсе аябай кызыктуу болуп, эртеси күнү мектепке барып, окуучулардын ким менен кандай байланышы бар экендигин ачык айрым эле көрө баштайт. Эң эле кызыгы, буга чейин каарманыбызга зордук зомбулук көрсөтүп жүргөн Хейон мектептеги мугалимдердин бири менен байланышы бар экен. Ошол учурда гана каарманыбыз бул кызыл сызыктар эмнени түшүндүргөндүгүн билип калат. Бир мезгилде эле ал окуган класска мугалим Ли кирип келип, класска жаңы окуучу келгендигин жар салып, Хён ыпты тааныштырды. Көрсө каарманыбыз Хён мурдагы жашоосуна кайтып, мектепке дагы барууну чечкен экен. Бир мезгилде эле Хён кайрадан эле Сонага кыйноо көрсөтө баштап, мектептин үстүнө алып чыгып алып эле акча алып келдиңби деп коркутуп жаткан болчу. Бир заматта эле алардын артында каарманыбыз пайда болуп, жаман кызды коркутуп, анын жакасынан кармайт дагы, жүрү экөөбүз бултанбаштан кулап кетеличи. Сага тынч жашаган жарашпайт окшойт, кел эми бир көрөлү. Мени менен кулагың келип жатабы деп Хёндун жүрөгүн түшүрүп коет. Анткени каарманыбыз Сона менен курбу болгусу келип, ага болушууну чечти. Бул убакта тергөөчү буга чейин каза болгон кылмышкердин ишин изилдеп, ал каза болгондугу менен тергөө ишин жаппай эле өз алдынча изилдөөсүн уланта берет. Анткени ага каза болгон кылмышкер Очон мен кыздарды эмне үчүн өлтүргөндүгү түшүнүксүз болуп, кылмышкерди тааныган адамдардан сурак алып жатып, ал мурда көз айнек тагынбай эле кийин өзүнчө эле көз айнекчен болуп калгандыгын билет. Бул убакта Сона кечинде Хейонду атайын аңдып барып, анын жүзүн ачууну каалап, көз айнектин жардамы менен билгенин ишке ашырайын деп Хейон мугалим менен жолуккан жерин сүрөткө тартып алат. Анда ал сүрөттү биринчи эле бул убакта мугалим менен мейманканада жүргөн Хейонго жөнөтүп, андан соң каарманыбыз сүрөттү карап отуруп эле оюна бир нерсе келет. Көрсө ал сүрөттү мугалимге дагы жөнөтүп, андан акча талап кылууну чечиптир. Ошентип Сона мындан кийин жакшы иш баштадым деп ойлонуп, мектептеги ар кайсы жашыруун байланыштарды ачыкка чыгарып, бири-бири менен уруш талаштарды баштайт. Ал буга чейин элден бөлүнүп жалгыз жүрсө, бул окуялардан кийин өзүнчө эле ачылып, мектептеги жигиттердин бири менен дагы сүйлөшүүсүн баштайт. Бул убакта аны менен курбу болуп калган каарманыбыз Хён Сонанын көз айнеги тууралуу билип калат. Ал дароо эле ачыгын айтып, сен көз айнек менен көргөндү мен жөнөкөй эле көрөмүн. Көз айнекти деги кайдан таап алдың, менимче бул кылганың туура эмес. Анткени бул көз айнек сени жакшылыкка алып келбейт. Буга чейин менин башымдан бир окуя өткөн. Дагы эле ушундай көз айнек тагынган бала адам өлтүрүүчүгө айланып, андан соң өзү дагы өлдү. Ушуну жөн эле койбойсуңбу десе, Сона болбой эле көз айнекти алып кетип калат. Кызыгы, алардын сөзү ажатканада болгондуктан бөлмөлөрдүн биринде олтурган Хейон бардыгын угуп калат. Ал буга чейин Сона чындыкты кайдан билип калды деп ойлонуп такыр эле таба албай, көз айнек тууралуу уккан сөздөрү эми бардыгын жай-жайына койду окшойт. Ошондуктан ал кечинде Сонанын артынан аңдып, анын көз айнегин уурдап кетүүнү чечип, Сона жигити менен эс алып жүргөн мезгилде баштыгын алат дагы көз айнегин алып кетип калат. Эми адамдардын башындагы кызыл сызыкты Хейон көрө баштады. Бирок бир мезгилде эле аны түшүнүксүз бүрөлөрдүн уурдап кеткендигин көрөбүз. Бул убакта Сона баштыгынан көз айнегин таппай дүрбөлөңгө түшүп, биринчи эле каарманыбыз Хёнго коңгуроо кылып, сен эмнеге менин көз айнегимди уурдап кетип калдың? Мен андан баш тартпаймын деп айттым эле го деп жинин келтирип, мен азыр мектепке бара жатам деп байланышын өчүрүп салат. Бул сөздөрдү уккан Хён эчтекени түшүнбөй калды. Көрсө буга чейинки Хейон менен байланышы бар мугалим Сонага мен акчаны даярдап койдум деп айтып, түнкү саат 12-де кел деп мектептин тамбашына чакырыптыр. Бирок каарманыбыз барса, мугалим ал талап кылган суммадагы акчасы жок экендигин айтып, менин балам бар экендигин билесиң, анан дагы аялым боюнда бар, сураныч ал сүрөттү өчүрүп салчы. Бул жашоодо ким гана адашпайт, сен айткан сумманы мен мугалимдик айлык менен качан топтоймун? Бир келишимге келеличи деп жазса эле мугалимдин уюлдук аппаратына каттар келе баштайт. Көрсө анын аялына дагы буга чейинки сүрөт жетип калыптыр. Анда мугалим Сонага эмнеге мындай кылдың деп эле кыйкырына баштайт. Бул убакта каарманыбыз Хён дагы мектепке чуркап келип калган болчу. Бир мезгилде эле мектептин тамбашынан Сона жерге түшүп кетип, ошол жерде көз жумат.
Анда Хён аны ооруканага жеткирип жаны толук чыгыла экендигин билип, бир мезгилде ал жерге тергөөчү Хан дагы келип көзүнөн жаш тегеренип, "Деги эмне болуп кетти?" деп каарманыбыздан жагдайды сурай баштайт. Анда каарманыбыз чындыгында эмне болгондугун билбегендигин айтат. Ошентип бул окуядан кийин мектепте кызы чуу башталып, мектептин жетекчиси кыйкырынып, "Өлгүлөрү келсе үйлөрүнө барып өлө беришпейби? Эмнеге мектепке келишет? Деги бул эмне деген бале болду?" деп катуу ачууланат. Кызыгы ушул окуядан кийин мектепке Хейон дагы келбей, аны менен байланышы бар мугалим дагы келбей, көпчүлүгү Сона менен болгон окуяны Хейон кылды деп божомолдой башташат. Анткени ал буга чейин Сонага зордук зомбулук көрсөтүп жүргөнү аз келгенсип, окуядан кийин мектепке такыр келбей калгандыгы дагы түрткү болду. Хан болсо өз алдынча изилдөөсүн жүргүзүп, видео байкоолорду карап, карындашынын киши колду болгондугун түшүнүп турса дагы тартип сакчылар ал өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылган деген чечимге келишет. Биз мындан соң ошол эле мектептеги мугалимдердин бири Ким менен таанышабыз. Буга чейинки биз көрүп жаткан көз айнек бул жолу анын жанында пайда болуп, Ким көз айнекти алып башка мугалимдерден сураса, ал көз айнек эч кимдики эмес болуп чыгып, анда Ким аны тагып көрөйүн деп кызыл сызыктарды көрүп ооз ачылды. Бирок эмнегедир Кимге дагы көз айнек кызыктуу болуп, ал такыр эле чечкиси келбей калат. Анткени көз айнекти таккан адам кызыл сызыктар эмне экендигин дароо эле түшүнүп, Ким жумушунан кийин эжесинин үйүнө барса, эжесинин күйөөсүнүн башында сызыктар өтө көп экендигин байкайт. Эң эле кызыгы, жездесинен чыккан сызыктардын бири ал жашаган үйдүн 4-кабатына түшүп жатты. Анда жездеси кээ бир учурда адашып кетип 4-кабатты басып алып, кайрадан эле 10-кабатты басып, жездесинен күмөн санаган Ким ал жокто 4-кабатты текшерип, ал жакта 401 батирден башында 5-6 сызыгы бар кызды байкайт. Мне так неловко это делать. Быстрее. Идем, я помогу. Анда Ким жездесинин артынан аңдып ал кыз менен эс алып жүргөндүгүн көрүп, мейманканадагы бөлмөсүн такылдатып, жездеси чыккан мезгилде аны жакалай баштайт. Бул убакта кайнысин көргөн жездеси эмне дешин билбей, "Мага бир күн убакыт бер" деп суранып, башкысы эжеңе айтпаганың маселени бир жаңсыл кылабыз деп Кимди ишендирет. Биз ушул жерде Ким эмне үчүн жездесине катуу жини келип аны аңдып жүргөндүгүн түшүнөбүз. Көрсө Кимдин дагы атасы ойноштук кылып, аны апасы билип калгандан кийин ажырашып кетишип, кайгысына чыдай албаган апасы ошол окуялардан кийин эрте эле көз жумуп калыптыр. Ал аз келгенсип Ким өзү дагы үйлөнөрдүн алдында сүйгөн кызы ойноштук кылгандыгы үчүн үйлөнбөй калган болот. Ошондуктан ойноштукту өтө эле катуу жек көрчү. Бирок бардыгы Ким ойлогондой эмес, толугу менен тескерисинче болот. Анткени ал эжеси менен көп жылдан бери көрүшпөй, жездесин дагы тааныбай, жакындан бери эле эжесинин үйүнө келип жездесин биринчи жолу көргөн болчу. Көрсө бул адам эжесинин күйөөсү эмес, тескерисинче ойношу болуп чыгып, 4-кабаттагы аял чындыгында жездесинин аялы экен. Кандай болбосун, Ким ал нерсени биле электе ортодо кызы чуу болуп, ал жездемде ойлоп жүргөн адамын бастырып дагы жиберип, акыр аягы эжеси Кимге болгонун болгондой айтып берет. Он муж той женщины. Биз мындан соң кайрадан мектептеги окуяларга кайтабыз. Анда буга чейин Сона тартып алган сүрөт мектепке тарап, окуучулар дагы мугалимдер дагы билип калышып, бул окуядан кийин ошол мугалимди унаасында өлүк абалда табышат. Мугалим өлөр алдында катын калтырып, "Мен аялымды, бала чакамды уят кылгым келбеди. Аларды жер каратпай, жасаган кылыгым ачыкка чыкканда өлүп эле калганым жакшы экен" деп чечимге келген экен. Бул окуядан кийин тергөөчү каарманыбыз Хёнго келип, аны менен дагы бир жолу сүйлөшүп, "Деги силердин мектебиңерде эмне эле болуп жатат? Анан дагы сен Сона менен курбу болчуң го. Балким мен билбеген нерсе бардыр" десе, каарманыбыз ошондо гана Ханга көз айнек жөнүндө айтып бере баштайт. Что увидишь, если натянешь их? Нити. Анда Хан ал көз айнектердин жардамы менен адамдын башындагы кызыл сызыктарды көрсө болот экендигин билип, жана ал кызыл сызыктар эмнени билдирет экендигин түшүнөт. Бирок тергөөчү бул сөздөргө бир жагынан ишенгиси келип, экинчи жагынан такыр эле ишенгиси келбеди. Анткени Хён окуучу кыз болгондуктан аны жаш көрүп, экинчи жагынан буга чейин көптөгөн өлүм менен катталган кылмыш иштери болуп, ал кылмыш иштердин бардыгында көз айнекчендер катышкандыгы белгилүү болот. Ошондуктан тергөөчү карындашынын бийиктиктен түшүп кеткендигине, көз айнектин тиешеси бар экендигине ишенип, экинчи жагынан көз айнектин кантип тиешеси болмок эле деген ойлор келип жатты. Кандай болбосун, ал жетекчисинен жашырып карындашынын ишин изилдөөсүн уланта берет. Анткени буга чейин тартип сакчылар Сона өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылды деген чечим менен каарманыбыз макул эмес болчу. Давайте-ка все вместе прогуляемся на выходных. Не могу. Бул убакта Хён аны менен бирге окуган Жусон жана Кёнжун үчөө дос болуп калган болчу. Анан дагы каарманыбыз окуусунан сырткары мейманканалардын бирине жумушка орношуп, ал жерде мейманканага келген кардарларды тейлеп кассада иштей баштайт. Анан дагы каарманыбыз Жунсонго аябай жаккандыктан экөөнүн мамилеси бекемдеп, Хёндун дагы көңүлүнө Жусон туура келген бала болчу.
Анткени Жусондун башында кызыл сызык жок эле. Демек алдагы Хёндун өзүнө окшоп эч ким менен мамилеси болгон эмес. Ошондуктан каарманыбыз күндөрдүн биринде Жусонго кызыл сызыктарды көргөндүгү тууралуу айтып берет. Биз мындан соң каармандарыбыз окуган мектепке жаңы мугалим болуп Мисон деген кыздын келгендигин көрөбүз. Буга чейинки көз айнек тагынып жүргөн Ким деген мугалим ал мектептен кетип анын ордуна келген болчу. Кызыгы бул Мисон дагы так эле бизге белгилүү болгон көз айнекти тагынып жүргөн болот. Эң эле кызыгы ал жумуштан сырткары учурунда такыр эле башкача кийинип алып, чачын дагы өзгөртүп Хён иштеген мейманканага барып 206-бөлмөнү ижарага алып эле жалгыз жата берчү. Көрсө бул мугалим Мисон көз айнекти дагы ушул бөлмөдөн тапкан экен. Биз мындан соң Мисон бул бөлмөгө эмне үчүн ар дайым эле келе бергендигин түшүнөбүз. Көрсө ал бөлмөдөн экинчи бөлмөгө тешик бар болгондуктан экинчи бөлмөгө келип жыныстык катнашка түшкөндөрдү аңдып олтура берчү экен. Bir gün эле ал аңдып олтуруп кошуна бөлмөдөн өзүнүн таанышын көрүп калат. Бул адам Мисон иштеген мектепте музыка сабагынан берчү. Анан дагы Мисондун ага көңүлү түшүп жакшы көрүп жүргөн эле. Ошондуктан ал кошуна бөлмөдө болуп жаткан ишке аябай жини келип жакшы көргөн мугалимин кызганып, алардын сөзүн угуп жатып экөө маселени кечинде улантаарын түшүнөт. Ошол мезгилде каарманыбыздын оюна бир нерсе келди. Ал бир мезгилде Хёнго барат дагы акчасын берип, мен бөлмөнүн ижарасын улантамын деп айтып, ал эле эмес кошуна 205-бөлмөнү дагы ижарага алып, ал бөлмөдөгү сууга дарыны аралаштырат дагы кайрадан ачкычын тапшырып коет. Ошентип кечинде кыз келген мезгилде аны өрт өчүргүч менен уктата чаап, байлап салат дагы анын кийимдерин кийип эле кошуна бөлмөгө кирип барат. Мисонду көргөн кесиптеши аны дароо эле таанып эчтекени түшүнбөй калды окшойт. Как ты тут оказалась? Анда Мисон эчтекеге карабай эле кесиптешине жабыша баштап, мугалим ал жерден кетүүгө аракет кылып, ар дайым колуна степлер кармап жүрө берген Мисон мугалимди бир чапты. Ошол мезгилде музыка мугалими кулап түшкөндүгүн көрөбүз. Анда Мисон аны жаткырып, мен сууга кошкон дары эми ишке кирди окшойт. Макул, сен бир аздан кийин ойгоносуң, мен болсо азыр өзүмдүн ишимди жасап алайын. Бул кандай бактылуулук деп жаткан мезгилде эле жакшы көргөн адамынын башынан кан агып жаткандыгын байкайбыз. Көрсө Мисон урган степлер анын талдуу жерине тийип калган экен. Анда көз айнекти тагынып такыр эле келесоого айланган Мисон жанындагы адам өлүп жаткандыгына карабай, үстүнө чыгып эле улак чаба баштап өзүнүн ишин бүтүрүп алат. Ал мындан соң жуунучу бөлмөгө кирет дагы степлер менен өзүнүн колун канатып, ар жерине сайгылап өзүн өлтүрүп дагы алды. Бул окуядан кийин Хён бөлмөлөрдү тазалап жатып, ал жерде байланып турган кызды көрүп, тартип сакчыларды чакырып тергөөчү Хан өлүм болгон жерге келет. Ал жерден өлүктөрдү алып кетишип, Хан каарманыбыздан өлгөн кыз көз айнектен жүргөндүгүн билип, бардыгы кеткенден кийин жуунучу бөлмөдөгү сууну агызып ал жерден көз айнекти табат. Ошентип Хан өзү дагы көз айнекти тагынып, буга чейинки Хёндун айткан сөздөрүнүн бардыгы чын экендигин билди. Анткени ал күзгүдөн өзүнүн башынан көптөгөн кызыл жиптердин чыгып тургандыгын көрөт. Анда каарманыбыз көз айнегин тагынып алып биринчи эле ооруканада жаткан карындашына барат. Анткени карындашы менен болгон кырсыкты иликтеп бүтө албай, ага күнөөлүү ким экендигин таба албай, анын башынан чыккан бир сызыкты көрүп, бул сызык ким менен байланыштуу экендигин иликтей баштайт. Анткени карындашы ким менен катнашта болгон болсо, балким күнөө ошододур деген күмөндөрү бар болчу. Ошондуктан каарманыбыз биринчи эле карындашы сүйлөшүп жүргөн Ли Жо Вон деген баланы алып келип, ооруканада жаткан Сон Анын жанына алып келсе, экөөнүн башы кызыл жип менен бирикпей коет. Хён болсо бир күнү классташтарынын башынан 4 сызыкты байкап калды. Кызыгы бир апта мурда эле ал кыздын башында эч кандай кызыл сызык жок болчу. Анан дагы ал кыз акыркы күндөрү көңүлү жок жүргөндүгү байкалат. Мындан соң каарманыбыз алардын мектебинде жүргөн тергөөчүлөрдү көрүп, Хандын көз айнегин байкап, аны менен жеке сүйлөшүп, көз айнекти эмнеге тагып алдыңыз? Бул көз айнек Балейнин алып келгендигин билесиз го, карындашыңызга эмне болду? Ал нерселер сизге сабак болбодубу десе, Хан такыр эле көз айнекти бербей коет. Көрсө тергөөчүлөрдүн мектепке келгендигинин себеби буга чейин башында 4 сызык пайда болгон кыз алардын кеңсесине барып мени зордоп кетишти деген арыз калтырыптыр. Зордолгон кыз Жынанын айтымында ал дос баласы Ханьонун үйүнө барып, ичимдик ичип олтурушу уктап калган болот. Ойгонсо эле анын ич кийими тескери кийилип калыптыр. Ошондуктан ал кыз аны ким зордогондугун так билбей, бирок иликтөөсүн суранат. Ошондуктан Хан бул ишти шылтоо кылып, бул көз айнек мага жардам бергидей, кылмыш ишин ачканга көп эле өбөлгө болот деп көз айнекти чечпей коет. Андай болбосун тергөөчүлөр жумушу боюнча мектепке келип, мугалимдердин бири Лиге жолугуп, Хандын дароо эле мугалим Лиге көзү түшүп калды. Анткени мугалим Линин башында эч кандай кызыл сызык жок болгондуктан анын жакшы адам экендиги билинип, Хандын ага кызыгуусу пайда болуп, жакшы көрүп калды окшойт. Ошентип алар Жынанын берген көргөзмөсү менен анын досу Ханьонун үйүнө барып сурагала башташкан. Получается, вы пили здесь. Анда буга чейин Хан айткандай чындап эле көз айнек кылмыш иштин бетин ачканга жардам берет. Анткени алар окуя болгон жердеги видео байкоону карап олтурушуп, 4 бала чогуу өтүп кетишип, бир нече сааттан кийин кайрадан кайтышып, алардын башындагы сызыктар бир санга көбөйүп калгандыгы байкалат.
Анда хан алардын башындагы сызыктарды санап жатса, жанындагы дошик деги эмнелерди санап жатасың деп такыр эле түшүнбөй калды. Ал эле эмес, бир күнү Хён зордолгон кыздын башындагы сызыктар ошол эле мектепте окуган буга чейин тергөөчү видео байкоодон көргөн 4 балага уланып калгандыгын көрөт. Эми чындыгында ал кызды 4 бала зордогону белгилүү болду окшойт. Ошентип кылмыш ишинин бети ачылып, Ханю кызга атайын уктоочу дары берип, балдарга салып берип, алардан акча иштегендиги белгилүү болот. Бул кылмыш ишинин бетин ачкан каармандарыбыз ошол окуядан кийин биргелешип иштей башташты. Анткени алардын максаттарынын бири деги көз айнекти ким ойлоп тапкан, деги көз айнекти иштеп чыгаргандардын максаты эмне деген дагы маселе турган болчу. Биз ошондой учурлардын биринде эле ханга коңгуроо келгендигин көрөбүз. Көрсө анын атасы акылынан тайып каарлар үйүндө экен эле. Ал ар дайым каарлар үйүнөн качып кете бергенден жумушчулар ханды чакырып турушчу. Бирок бул жолу барган каарманыбыз көргөн көзүнө ишенбей калат. Анткени анын атасын буга чейин каарманыбыз мектепте көргөн мугалим Ли унаага олтургузуп эле түшүнүксүз жакка алып кетип калыптыр. Анда эчтекени түшүнбөй калган каарманыбыз чуркап эле ооруканага барат. Ал карындашынын аман-эсен жаткандыгын көрүп, анын жанында олтуруп калып, бир мезгилде эле сонанын башындагы сызыгы кыймылдай баштагандыгын байкайт. Ошол учурда эле оорукананын бөлмөсүнө бирөө кирип келди. Көрсө бул каарманыбыздын оорулуу атасы экен. Анда хан эчтекени түшүнбөй эле, ата сен бул жака кантип келип калдың? Деги эмне болуп жатат деген учурда карындашы менен атасынын башындагы кызыл сызык биригип калгандыгын көрөт. Анда хан эчтекени түшүнбөй эле атасын жерге түртүп, аны уруп салгысы келип, сен сонага эмне кылдың эле, мен бул чындык менен эми кантип жашаймын деп эле ызы чууга түшө баштайт. Зачем ты это сделал? Как мне теперь жить с этим? Биз ушул жерде Сона хандын бир тууган карындашы эмес экендигин түшүнөбүз. Көрсө хандын туугандары Сонанын атасы дагы апасы дагы каза болуп, кичинекей кызды хан багып алып өзү чоңойтуптур. Не теряли случайно? Биз мындан соң мугалим Ли көз айнекти белгисиз аялдардын бирине берип жаткандыгын көрөбүз. Анда аял көз айнек меники эмес десе дагы болбой калтырып коюп, ал дагы буга чейин көз айнекти тагынып алып кылмыш кылган адамдардай кылмыштарды кыла баштайт. Ошол күндөрдүн биринде каарманыбыз Хёндун туулган күнү болот. Анда ал жигити Жусон менен жолугуп, каарманыбыз көптөн бери аны менен кызыл жибин бириктиргиси келип жүргөндүктөн, Жусонго өзү сунуш кылып, жигит дагы ал нерседен баш тартпай, мейманканалардын бирине барышып кызыл жибин бириктирип алышат. Бирок Хёндун бактысы көпкө созулган жок. Анткени алардын маанайы жайдары эшикке чыгып эс алып жүрүшүп, курсактары ачкандыктан Жусон тамак алып келүүгө чуркап кеткен. Бир мезгилде эле ызы чуу башталып, Хён элдердин топтолуп калгандыгын көрдү. Көрсө Жусон курулуш болгон жердин жанынан өтүп бара жатып, үстүнө темир тезектер түшүп кетип, ошол жерде көз жумуп калыптыр. Анда каарманыбыз кайгысына чыдабай бир буручта ыйлап олтурса, анын уюлдук аппаратына белгисиз сандардан кат келе баштайт. Катта курбу кызы Кёнжиндин байланган сүрөтү бар экен. Муну көргөн Хён дароо эле тергөөчүгө коңгуроо кылып, аны менен жолугуп, жагдайды түшүндүрүп, экөө биригип алып Хён окуган мектепке жөнөшөт. Анткени сүрөттө курбу кызы класстардын биринде байланып олтурган болчу. Анда экөө биргеликте чуркап келе жатып, бир мезгилде эле түшүнүксүз абалда адашып кетишет. Анткени хан кыздын артынан чуркап келе жатып эле ал кирген бөлмөгө кирип таппай калды. Хён болсо байланып олтурган курбусун таап, аны чечип сыртка чыгып, алдагы тергөөчүнү таппай эле тепкичтен ылдыйга түшүп, кайрадан эле ошол кабатка келип калгандыгын байкайт. Ошондо гана каармандарыбыз алардын башынан өтүп жаткан окуялардын жандырмагына жакындап калгандыгын түшүнүшөт. Анткени Хён курбу кызы менен имараттын там башына чыгып, ал жактан кетүүнүн жолун издеп жаткан мезгилде эле курбу кызынын көзүндө көз айнек пайда болот. Анан дагы ал кыз дароо эле өзгөрүп, сен эмнеге менден мындай жашоону жашырып жүрдүң? Бул деген сонун жөндөм да деп көз айнекти чечкиси келбей коет. Анда Хён болбой эле күчкө салып, анын көз айнегин жерге ыргытып тебелеп салып, көз айнек сынгандан кийин гана курбусу өзүнө келгендигин байкайт. Где это я? Ушул эле учурда хан каармандарыбызды издеп имараттын там башына чыгып, түшүнүксүз бир ааламга кирип кетет. Көрсө бул аалам биз буга чейин мугалим деп тааныган Линин ааламы экен. Буга чейин болгон окуялардын башында Ли туруп, ал каарманыбыз Хёндун 17-ге чыгуусун күтүп, анан дагы ал жерге көз айнектин курмандыгы болгондорду чогултуп алыптыр. Хан дагы көз айнек тагынып алгандыктан ал ааламга кирип кеткен болот. Анда башкалары көз айнек тагынгандан кийин ага душман болгондорду ошол жерде өлтүрүшүп, бир мезгилде хандын атасы дагы ал жерде пайда болуп, Ли каарманыбызга гана атаңды өлтүр деп бычагын берет. Бирок хан бул нерсени кыла албай, бычакты алып кайрадан Лиге кол салганга аракет кылып, Ли өтө күчтүү болгондуктан каарманыбызды оңой эле ыргытып жиберет да атасын ошол жерде өлтүрүп салат. Бир мезгилде эле ал ааламга каарманыбыз Хён дагы кирип келет. Анткени Лиге Хёндун каны керек болчу. Анда Хён ал жерден апасын көрүп, ушуга чейин өзүнүн атасынын өлүмүнө күнөөлөп жүргөн Хён чындыкты билди.
Көрсө апасы дагы Хёндун сүрөттөрүнүн айынан эмес бир мезгилде көз айнекти тагынып атасы жөнүндө чындыкты билген экен. Ошондуктан бир чечимге келип аны өлтүрүп салган болот. Ошол убакта эле Ли колуна бычак алып каарманыбызды сайып, Хёндун жаракат алган жеринен чыккан кандар асманга уча баштады. Ал кандар буга чейин көз айнектин курмандыгы болгон адамдардын кандары топтолгон жерге барып, бир мезгилде катуу жарылуу болуп асмандын бардыгын кызыл жип каптап калат. Анда Ли бул нерсеге алаксып калган мезгилде Хён анын бычагын алып өзүнө сайып салды. Ошентип Ли өлгөндөн кийин анын ааламы жок болуп, каармандарыбыз дагы деле тамбашта экендиги билинет. Хандын болсо буга чейин тагынып жүргөн көз айнеги ылдыйга түшүп кетти. Кызыгы асманга тараган кызыл жиптер чыныгы дүйнөдө пайда болуп, ал бир мезгилде адамдардын башына уланып, кызыл жиптерди мурдагыдай Хён эле эмес бардыгы көрө башташат. Ошентип элдер деги эмне болуп жаткандыгын түшүнүшпөй арадан бир жыл тез эле өтүп кетти. Анда сызыгы көп адамдар беттерин жашырып, сызыгы жоктор мурдагыдай эле жашашып, сону акыр аягы ооруканадан чыгып өлбөй калгандыгын көрөбүз. Ал кайрадан эле агасы Хан менен жашап, башынан өткөн окуяларды унутушуп, бири-бирине суроолорду дагы беришкен жок. Хён болсо каза болгон жигити Жусондун мүрзөсүнө барып, зыярат кылып жаткан мезгилде анын жанында Ли пайда болуп, тасма бүтүп калат. Хёнып. Достор, аалымдардын бири бактыбызга күнөөлөр жыттанбайт. Эгер күнөөлөр жыттанганда бул ааламда жашаганга мүмкүн болбой калмак деп айткан экен. Андыктан бирөөдөн жашырынып күнөө кылуудан алыс бололу. Анткени жаман кылык эртелүү кеч ачыкка чыгат.